Форумда жогорку окуу жайлардын сапатын жогорулатуу, илимий техникалык дараметин көтөрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин жакшыртуу өңдүү маселелер каралат. Буга катар изилдөө жана билим берүү кызматтарын көбөйтүү үчүн илимий мектептерди уюштуруу жолдору талкууланат. Форумдун негизги максаты изилдөөлөрдүн жана инновациялардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жогорку окуу жайлардын тажрыйба алмашуусу негизги максат болуп атат. Анткени билесиздер, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө университет 4.0 деген модель бар. Ага ылайык, ал моделге ылайык университеттер бул жөн эле билим берүүчү мекеме эмес, ал жерде илим жасалыш керек, ал жерде инновациялык жаңылыктар болушу керек. Ошону менен катар эле инновациялардын негизинде өндүрүш болушу кажет. Белгилүү болгондой, өлкөдө көпчүлүк окуу жайлардын билим берүү методунун дээрлик 80–90% теориялык негизде. Мындан улам форумдун алкагында мыкты деген окуу жайлар арасында билим берүүнүн заманбап ыкмалары боюнча тажрыйба алмашуу пландалууда. Башкача айтканда, алган билим сөзсүз түрдө практика жүзүндө бекемделет. Эми университеттер жалаң эле билим берүү процесси эмес, ошол илим менен, бизнес менен байланышып иштейт. Инкубаторлор, бизнес инкубаторлордо студенттер жаңы ойлорун, жаңы идеяларын ошо ишке ашырып, биздин жана рынокко чейин жеткириш керек разработкаларын. Анан биз ошол форумду өткөргөн бир максатыбыз ошол дүйнөдөгү тажрыйбаны ошо Кыргызстанга алып келип, биякта Кыргызстандагы окуу жайлардын профессорлору, ректорлору, эксперттер ошонун баары угуп, көрүп, биздин Кыргызстанда ошону өнүктүрүп киргизели деп атабыз. Кесипкөй адистерди даярдоо учур талабы. Андыктан жогорку окуу жайларынын билим берүүдөгү артыкчылыктарын арттырып, жаштардын сапаттуу билим алуусуна шарт түзүү маанилүү. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.